Чек ара чечилдиби? 2 октябрда социалдык тармактардын айрым колдонуучулары Ташиев менен Ятимовдун кол алышып жаткандагы сүрөттөрүн коюп, Тажикстан менен чек ара толук такталып, тарыхый чечим кабыл алынды деп маалымат таратты. Тажикстан менен чек ара чынында эле чечилдиби? Атым Айсель, саламатсызбы? 2 октябрда Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов Баткен шаарында жолукту. Алар кыргыз-тажик чек арасы боюнча жаңы протоколго кол койду. Ал арада Фейсбукта бир нече адам чек ара толугу менен чечилди деп сүйүнчүлөп маалымат таратты. Кээ бирлер Кыргызстан канча жер берди деген түмөн түшүктүү суроо салды. Көңүлүңүздү мындай постторго бурайын. Мисалы, чек ара боюнча расмий маалымат бериле электе эле президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Ташиевдин тарапташы, активдүү колдоочусу журналист Нургазы Анаркулов Фейсбукта Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов татаал сүйлөшүүлөрдөн соң кыргыз-тажик чек арасы боюнча кезектеги протоколго кол койгонун жарыялады. Анаркулов анда тажик тарап 30 жылдан бери койгон дооматтарынан бүт баш тартты жана анын баары протоколго түшүрүлдү. Мындан тажик тараптагы зыян тарткан жок, себеби чыныгы реалдуу чек араларга кайттык деген. Бул билдирүүдөн кийин Ташиевди алкаган жана чек ара чечилди деген такталбаган маалымат жайнады. Бирок 3 октябрда Ятимов менен Ташиевдин 44 протоколго кол койгону белгилүү болду. Ташиевдин айтымында бул протокол кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө негиз болот. Данный протокол был подписан согласованно с двух сторон и дает нам основание решать все приграничные вопросы. Даст Бог, мы в скором времени примем решение, окончательное решение о окончании определения всех государственных границ. Я благодарю все команды с двух сторон, которые приняли участие в подготовке данного решения. Сегодня в городе Баткене мы подписали протокол номер 44. Этот протокол, в принципе, решает при его реализации все вопросы и проблемы, которые ранее являлись основой и предпосылкой для конфликта на таджикско-киргизской государственной границе. Реализация этого протокола и подписание этого протокола, я со всей ответственностью заявляю, что она является реализацией волей глав двух государств. Анткени менен 44 протоколдун мазмуну ачыкталган жок. Ташиев менен Ятимовдун протоколго кол койгон видеосун министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов да өз баракчасында бөлүштү. Министрлер кабинети жана Тажикстандын тышкы иштер министрлиги жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнүн белгиледи. Жыйынтык кыргыз-тажик чек арасы толугу менен чечилди деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бирок Ташиев менен Ятимовдун жолугушуусунда кол коюлган протокол кыргыз-тажик чек арасын толугу менен демаркациялоо жана делимитациялоого негиз боло турганы айтылды. Буга чейин Камчыбек Ташиев 15 сентябрда Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын 1 жылдыгын эскерген иш-чарада чек араны тактоодо Тажикстандын бийлиги мурдагы аймактык дооматтарын дале козгоп, андан баш тартпай жатканын айткан. Ташиев мындай шарт сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизип жатканын белгилеп, эгерде ушул жагдайда улана берсе, Кыргызстан да тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө аймактык доомат коерун билдирген. Ташиевдин мындай билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев Тажикстандын тышкы иштер министрлигине чакырылган. Анда сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тажик тарап 15 сентябрда маалымат мейкиндигинде пайда болгон Кыргызстандын мамлекеттик жогорку даражалуу өкүлүнүн кыргыз-тажик чек ара маселелери боюнча билдирүүсүнө тынчсыздануусун билдирген. Мындай пикирлер кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр процессинин жүрүшүнө олуттуу зыян келтириши мүмкүн экени маалыматта айтылган эле. Видеого лайк басып, каналга катталыңыз. Атыжөн Масель Шамилова, аман туруңуз.